Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас райондук сотунда болду. Жогорку соттун төрайымын аталган соттун төрагасы Ниязбек Калматов тосуп алып, жашылдандыруу иштеринин алкагында соттун имаратында жүргүзүлгөн иштер менен тааныштырды. Бардык сот отурумунун залдарында аудио жана видео жаздыруу системасы орнотулуп, соттун автоматташтырылган маалымат тутуму толук кандуу иштеп, бардык иштер судьяларга автоматтык түрдө бөлүштүрүлүүдө. Төрайым райондук соттун судьялары жана аппарат кызматкерлери менен жолугушуп, жалпы сот тармагынын алдындагы милдеттерге токтолуп, эң башкысы сот адилеттигин ишке ашырууда бирдей тажрыйбага жетишүүнү, мамлекеттик органдар менен өз ара бирдиктүү иш алып барууну жана коомчулукта элдин сот тутумуна болгон ишенимди кайтарууда мыйзамдын талаптарын бекем сактоону тапшырды. Нургүл Бакирова жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык сот тутумунун ишин жөнгө салган бардык мыйзамдар шайкеш келтирилип жаткандыгын кошумчалады. Аппарат кызматкерлеринин иштөө шартын жакшыртуу маселесин төрайым көтөрүп, ошол эле учурда келген тараптарга маданияттуу мамиле кылуу керек экендигин эскертти.